Салмастырбы. Емесі кейбі ошынды программасы. Өткен аптада Бишкекте Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегараны делимитация жана демаркация кылуу боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк өкүлчүлүктөрүнүн белгилешкен жыйыны болуп өттү. Кыргыз тарапты Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектеди. Чегара кызматы жакында УКМКнын карамагына өткөн. И думаю, наши страны обоюдно заинтересованы и нацелены на этот процесс. Менин оюмча эки мамлекеттин бул иштин бүтүшүнө кызыктар. Анткени чегаранын чечилиши эки бир тууган элдин кызыкчылыгында. Биз кылымдар бою кошуна жашаганбыз. Достук мамиледебиз, тууганчылыгыбыз да бар. Ошондуктан жарандарыбызга ыңгайлуу шарт түзүү максатында чечиле элек чегара бөлүктөрүн делимитация кылууну ылдам бүтүрүш керекпиз. Позаботиться о скорейшем завершении процесса делимитации оставшихся участков. 30 жыл içinde Кыргызстан 4 кошуна мамлекеттин экөө Кытай жана Казакстан менен гана чегарасын тактаганга жетишти. Андай келишимдерди жетишкендик деп эсептесе болот. Бирок Кыргыз коомунун айрым катмарлары келишим түзгөндөрдү чыккынчы деп, үзөңгү кууш Кытайга, каркыра болсо Казакстанга сатылып кеткен деп эсептейт. Мындай популисттик маанай Кыргызстанда кеңири тараган. Дипломатиядагы эң сезимтал проблемалардын бири. Бир тарап бир карталарды көрсөтсө, экинчи тарап башка карталарды таап келиши мүмкүн. Алар боюнча талаш тартыш түбөлүккө уланып кетиши да ыктымал. Ошондуктан эки тарап жөн гана талаш аймактарды аныктап, ошол талаш жерлерди тең бөлүп алганы жакшы. Кытай менен Казакстан чегарасы ошентип аныкталган, бирок мурда Кыргыз жери делген аймактар кошуналарга өтүп кеткен. Өзбекстан жана Тажикстан менен чегаралар болсо алыскы тоодо же чексиз талаада эмес, эл көп жашаган айргыштактар аркылуу өтүүдө. Жана талаш жерлер деп аныкталган аймактар бөлүнгүчө, алардын айрым тилкелери кошуналарга өтүп жаткан факттар көп. Анткени ал аймактарда жашаган кыргыздар үйлөрүн жер тилкелери менен кошо же сатып, же жөн эле таштап кетип калган учурлар көп кездешет. К сожалению, очень много нареканий в отношении Актурпакского айыл өкмөтү. Тилекке каршы Актурпак айыл өкмөтүнүн нааразылыгы көп экен. Анткени ал жерде акылга сыйбаган иштер болуп жатат. Көптөгөн жер тилке сатылып кеткен. Кызыл китеби бар тилкелер да сатылып кетет экен. Же берилбей турган жер тилкелерине кызыл китептер жазылып калган. Или же выдают на тех местах, где не положено. Экинчиден ушул маселелер боюнча сүйлөшө ала турган күчтүү дипломаттар Кыргызстанда жок болуп чыгууда. Андай дипломаттар жерлерде андан бетер аз. Ошондуктан талаш жерлерге кирген айрым тилкелер акырында бир колдон башкага өтүп, сатылып туруп, акырында кошуна мамлекеттердики болуп калууда. Жана делимитация иши канчалык узакка созулса, ошончолук Кыргызстан үчүн жаман. Вошли в нашу территорию 7,5 километров наши соседи. Актурпак айыл өкмөтүнүн аймагында алар биздин жерлерге 7,5 чакырымга кирип кеткен. Чегарадагы бекеттагы жаңы жер айылына көчүрүлүп калыптыр. Ал жерде жер алдында газ сактоочу сок деген кор бар. Мунай чыгарган вышкаларда иштеп атат. Алардан кошуна мамлекет пайдаланууда. Ким уруксат бергенин аныктай албай койдук. С чьего согласия мы так и не поняли. Үчүнчүдөн, борбордогу бийлик канчалык алсыз болсо, жерлердеги бийлик ошончолук тартипсиз болот. Жана анын натыйжасында ар башка деңгээлдеги бийликтин аракеттери ар башка чаржайыт болгондуктан жалпы аракет ишти алдыга жылдырбайт. Анча-мынча сакталып калган патриотизмде болсо коррупция өлтүрөт. Анткени акча улуттук аң сезимден да, ар намыстан да, акыл эстен да күчтүү болот экен. Где наши доблестные руководители пограничной службы? Биздин чегара кызматынын кыйындары кайда? Алар эмнени ойлоп отурат? Жерлер өтүп кетип жатканын алар билбей калмак эмес. Алар аскерий уюм, баардыгын жогору жакка билдирип турат. Мунай менен газ чыккан кен байлыгы өтүп кетсе, демек кимдир бирөө байыды. Кошуналарга ал жөн эле берилип кетпейт эле. Просто так никто не дает в настоящее время. Ушундай заманда жашап жатабыз. Же ошондо саламат болуңуздар.